Экологияга терс таасирин тийгизген электр энергия булактарын азайтып, гидроэнергетиканын өсүшүнө басым жасашыбыз керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусунун Токтогул районунда Камбарата бир КЭСинин курулушун баштоо боюнча салтанаттуу аземде билдирди. Мамлекет башчысы бүгүнкү күндө Камбарата бир КЭСинин негизги курулушуна даярдык көрүү иштерин өз күчүбүз менен баштоо максатында республиканын бюджети кайрадан каралып чыгып, бюджеттен тиешелүү суммадагы акча каражатын бөлүү чечилгендигине токтолду. Бөлүнгөн каражат КЭС курула турган аянтыкка баруу үчүн транспорттук туннель, Нарын дарыясынын эки жээгин бириктире турган көпүрө, жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын, автожолдорду жана жумушчулар жашай турган шаарча курууга жумшалат. Президент учурда дүйнө жүзүндө экология көйгөйлөрү абдан курч маселелердин бирине айланганын эске салды. Ошондуктан экологияга терс таасирин тийгизген электр энергия булактарын азайтып, гидроэнергетиканын өсүшүнө басым жасашыбыз керек деди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын гидропотенциалынын 10-11% гана колдонулууда. Келечекте Камбарата бир КЭСинин курулушу менен гана чектелбестен, Суу Самыр, Көкөмерен, Сары Жаз, Казарман, Жогорку Нарын КЭСтеринин Каскады сыяктуу КЭСтерди куруу иштерин жүргүзүү зарыл. Учурда дүйнө жүзүндө экология көйгөйлөрү абдан курч маселелердин бирине айланды. Ошондуктан экологияга терс таасирин тийгизген электр энергия булактарын азайтып, гидроэнергетиканын өсүшүнө басым жасашыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын гидропотенциалынын 10-11% гана колдонуп жатабыз. Келечекте Камбарата бир КЭСинин курулушу менен гана чектелбестен, Суу Самыр, Көкөмерен, Сары Жаз, Казарман, Жогорку Нарын КЭСтеринин Каскаты сыяктуу КЭСтерди куруу иштерин сөзсүз жүргүзүүбүз зарыл. Ошондо гана жараткан бизге берген гидропотенциалыбыздын мүмкүнчүлүгүн толук колдоно алабыз.